Жарым кургак цементтөө жумушунун негиздөөчүлөрү Бектур Казыбек уулу жана ошондой эле Асылбек Токтобаев биздин студиябызда конокто. Кош келиңиздер. Маанайлар жакшыбы? Жакшы. Негизи таң биздин салттуу сурообуз бар. Таңды кандай тососуздар? Жакшы. Таңды жакшы тособуз. Эртең менен эрте туруп жумуштарды баштайбыз. Ошондой. Жакшы биз деле. Экөөңүздөр доссуздар, э? Ооба, классташ доссуздар. Биздин темага улай. Биз бүгүн достук тууралуу, толеранттуу, биримдик тууралуу сүйлөшүбүз. Достук сиздер үчүн эмне? Достук дегенде эмнени түшүнөсүздөр? Достук деп бул менин оюмча бир өмүр түгөнбөс эме да, связь да. Бул өтө бир жоопкерчиликтүү эме деп ойлойм. Бекем кармаган. Эми достук дегенде бул ошол 1-класстан 11 класска чейин окуп, бири-бириңе бериң түшүп, досум айткандай эле бири-бириңе уважение, сый. Демек экөөңүздөр классташсыздар, Классташ. Анан баягы жумушуңуздар тууралуу айта кетсек, кургак цементтөө, Ооба, жарым кургак цементтөө. Бул мисалы башта жок болчу мындай нерсе. Анан канча болду пайда болгонуна, сиздер бул жумушта канча убакыттан бери алектенип келесиздер? Анан башка мисалы биз кадимки эле суу менен цементти аралаштырып курабыз да. Анан бунун өзгөчөлүгү эмнеде? Ушул тууралуу айта кетсеңиз. Саламатсыздарбы? Ушул жака чакырганыңыздарга чоң рахмат. Конок болуп. Мен Баткен облусу Кадамжай району Кыргыз Кыштак айылынан болобуз. Бул досум болот. Мен Бишкек тарапты, Бишкек, Талас, Нарын, Көл жактарды биз карайбыз иштеп. Бул досум бул жактарды карайт. Жалал Абад, түштүк тарапта, түндүк тарап биз карайбыз. Эми бул жарым кургак стажга биз досум дагы иштеген Москвада иштеп жүргөнбүз. Россиядан иштеп, опыт ашырып, үйрөнүп келгенбиз. Ошол жактан 2018ден баштап Кыргызстанга ошо аппараттарды алып келип, ошо кыргыз элине, жерине алып барып эле иштейли деген ой максатта алып келгенбиз. Ооба, кызмат кылалы өзүбүз элибизге деп алып келгенбиз. Кыргызстанда кандай өнүгүп жатат, ушуну айтып берсеңиз. Азыр аябай жакшы, элдин талабы кургак стажга бизги аябай жакшы тегиз чыгат да, мындай мебелдер койгонго дагы ыңгайлуу, э? Ыңгайлуу, кафелге, ошо бүт эмне салынса бизден кийин ошого ыңгайлуу да. Ошон үчүн кургак стажга ошону жасайбыз. Аппараттар. Анын өзгөчөлүгү дагы бул кафел кылганда элдер, например, житки стажга кылса анын үстүнөн наливной куюш керек. Бул нерседе андай нерсе жок, болбойт. Сразу эле кафел коюп, ламинат коюп, паркет коюп кете берет. Анан дагы өзгөчөлүктөрү сразу эле, например, бүгүн куйсаң эртеси куруйт. Жакшы болуп, тегиз болуп. Ошондой элге дагы мындай көп ыңгайлуу экен да, чыгым аз болот. Аз болот экен. Бул нерсе Европадан, Москвада көп деле биз иштеп үйрөнүп, кыргыз элибизге, өзүбүзгө пайдабыз тийсин деп алып келдик. Азыр бул досум Бишкекте жакшы иштеп атат. Биз Ош, Баткен, Жалал Абад элдер азыр көп эле куйдуруп калды да ушул нерсечи. Түшүнүп уже. Дагы деле көбөйтүп, мындай чоң объекттер болсо куйсак жакшы. Ошо иштешейик деп, Кыргызстанды өнүктүрөйүк деп, пайдабыз тийсин деп иштеп атабыз, Кудайга шүгүр. Эң алгач бул идея кимиңиздерден пайда болду? Эми экөөбүз тең бир эле тармакта иштегенбиз, ошо Россияда иштеп, анан Кыргызстанга алып келели техникаларды, ошо эми Россияда жүрө бербестен өзүбүз элге дагы метели деп, ошол максатта алып келгенбиз. Эми ошол биздики жанагындай кум менен жасалат да, баягы мурда отсев менен жасап жүрүлгөн, баягы житки деп. Ага караганда биздики тегиз чыгат. Жылуу дагы болот. Чем отсевке караганда бизди полской стажга жылуу дагы болот, анан тегиз дагы чыгат. Эми плюс жактары көп да буну. Эми өтө көп плюс жактары. Ошон үчүн ошону менен иштеп атабыз. Анан биз көрүп калабыз, мисалы техникалар, башкача техникалар менен иштейсиздер. Ал техникаларды кайсыл жактан алып келесиздер? Ошо Россия жергесинен келет, Түркиядан чакыртабыз, Германиядан келет аппараттар. Ошо туура айттыңыз, аппаратыбыз эки түрдүү болот. Бир чоң аппарат, бир кичи аппарат болот да. Чоң аппаратыбыз дизель, солярочный, солярка менен иштейт. Ал уже чоң фирмалар менен иштешебиз. Айчүгер ошол ИП менен иштейбиз, дагы чоң фирмалар болсочу. Ага өзүнчө чоң аппарат менен барып жасап беребиз.
Берки частный үйлөргө барсак, ал кичинекей аппаратыбыз бар. Ыңгайлуураак. Ыңгайлуураак. 220 төкмө иштейт, обычный эле мешалка. Ошол эле мешалка азыр могу домдорго дагы өтө кышкы сезонго дагы жакшы да биздики. Кум, цементтер мüşөктө келет. Кышында дагы ошол кичи аппарат менен иштесек болот. Эшиктерге батат, жана лифттерге батат. Ошо квартиранын ичине алып кирип туруп эле тегиз кылып жасап беребиз. Чем атсевке караганда биздики жана атсев чачылып боло берет да, биздики батып бүтөт. Баасы дагы арзаныраак. И тегиз чыгат. Элге дагы да. Ыңгайлуу, Ыңгайлуу. Бүт жагынан. Анан канча жумушчу иштетесиздер колуңуздарда, Асылбек мырза? Бизде азыр бул жакта Ошто 3 бригада бар. Каждый бригада 4-5 баладан. Баткенде 2 бригада, 5 бригада. Общий 25 бала. Мен өзүм, бул досум да Бишкекте өзүнүн бригадасы бар. Бизде дагы ошо 4-5 бригадабыз бар Бишкекте. Частный объекттерге өзүнчө бригадалар бар. Эми чоң фирмалар болсо ага договор менен киребиз, аларга өзүнчө бригадалар бар. Жумушчуларыбыз бар. Опытный алар өзү специалист эмелерибиз бар. Ошолор. Кайсы тараптан көбүрөөк буйртмалар түшөт? Кайсы областтан дегендей, Түндүктөн, Түштүктөнбү? Азыркы күндө Бул негизи Бишкек тарапта көп. Биз мына түш тарапка эми келип, эми үйрөнүп уже мына көйүп калды. Жакы акыркы мына 1 жылдын ичинде көйүп калды. Мына частный немелер, анан чоң объекттер көптөн бери болуп кетет бул жакта. Эми частныйлар энди элдер түшүнүп билип уже көбөйтөт бул жактачы. Анан Бектур мырза, ушурда биздин өлкөдө, биздин Кыргызстанда жеке ишкерлерге колдоо кандай жүрүүдө, жеке ишкерлерге мамлекет тарабынан түзүлгөн шарттар тууралуу айтып өтсөңүз. Сиздер жеке ишкерсиздер, өзүңүздөрдүн бизнесиңиздер менен алек болуп, жеңилдиктер мамлекет тарабынан берилүүчү. Аябай сонун, азыр аябай жакшы эмелер колдонуулар болуп атат. Ошолорго биз аракет кылып атабыз. Дагы бизге техникалар көбөйтүп, балдарды көбөйтүп, жумуш орундарды элге дагы. Анан ошо сиз айткандай ошо биз фирмалар ИП менен киребиз да. Эми Кудай буйрса, фирма ачып туруп, чоңойтуп, ошо сиз айткандай мамлекет тарабынан дагы эме кылып, өтө көп эмелер болот, жеңилдиктерчи. Ошолорду колдонобуз деп турабыз, буйрса, келечекте алдыга умтулуп. Алдагы максат дейм. Максат. Жакшы, эми максат деп калдык. Алдыдагы сиздердин пландарыңыздар, ой максаттар тууралуу бөлүшүп кетиңиздер. План максат эми ошол элибизге, жерибизге кызмат кылганыбызга сүйүнөбүз. Аппарат тарап келип элге кызмат кылып жүрөбүз. Жумуштарын аткарып. Асылбек мырза. Ошо биздики деле ошо Кыргызстан өнүгө берсин. Ошонун ичинде биз деле балдарды иштетип, например, балдарды иштетсең деле бир бригадада 5 бала иштейт. Ошо 5 бала деле тирикчилик кылмак Кыргызстанда өзүнүн рызкысын бияктан таап жеп. Эми Кыргызстан өнүксө, өнүккөн ушул жакшы өнүгүп атат азыр. Өзүбүздүн элибизде иштешип. Мисалы сиздер курулуш тармагына келип калганыңыздардын себеби эмнеде? Ким себеп болгон же шарт жагдай ушундай болгонбу? Бул шарт жагдай ушундай болгон. Эми Москвага барып мигрант болуп иштедик, үйрөндүк аяктан, кантип эмне кылса болот. Аякта миграцияда жүрө бербей, бияка келип өзүбүздө иштейли деп ушул аякта, конечно, бирөөнүн колдо иштейсиң. Бектур мырза. Бизде деле ошол семья, бала чакадан алыс болуп, Россияда жүрө бербестен, анан өзүбүздү элде аракет кылалы, элге дагы пайда болот, биз өзүбүзгө дагы